سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. Жаңы кийим кийгенде айтылуучу дуба. Абу Саид аль-Худри радияллаху анху айтты: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жаңы кийим кийгенде аны селде деп, же көйнөк деп, же чепкен деп өз аты менен айтчу. Андан кийин мындай деп айтат эле: О Аллах, сага гана мактоолор болсун. Сен гана муну мага кийгиздиң. Мен сенден анын жакшылыгын жана жасалган максаттын жакшылыгын сурайм. Жана анын жамандыгынан, жана жасалган максаттын жамандыктарынан коргооңду сурайм. Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Kiyim kiygende aytılуучу дуа. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кимде ким кийим кийип жатып, менин эч кандай күч кудуретимсиз бул кийимди насип кылган жана кийгизген Аллахка мактоолор болсун деп айтса, анда анын буга чейинки күнөөлөрү кечирилет. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwatin. Kiyim çeçkende aytılуучу дуа. Ali radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Jinderdin közünün adam balasının uyattığı jerlerin tosip koyucu tosmo, al kiyim almaştırуу üçün kirgende Bismillah dep aytуу. Bismillah. Şariattın talaplarına ılayıp kelgen kiyim kiyүүнүн пайдалары. Birinci, абийирин сактоо. Анткени шариат көрсөткөн түрдө кийинүү өзгөчө кыз келиндердин абийирин сактоого калкан болот. Ошондой эле бузукулукка баруудан тыйган себептердин бири болуп саналат. Экинчи, жүрөктүн таза болуусу. Аллах Таала айтат: Эгерде пайгамбардын аялдарынан бир нерсе сурай турган болсоңор, анда парданын артынан сурагыла. Мына ошол силердин жүрөгүңөргө жана алардын жүрөктөрүнө тазараак болот. Үчүнчү, кулк мүнөздүүлүк. Кийим кийүү абийирдүүлүккө, уяттуулукка, жөнөкөйлүккө жана башка көптөгөн жакшы сыпаттарга алып барат. Шариат көрсөткөн чыныгы кийимдерди кийип жүрүү эркектерге жана кыз келиндерге оор басырыктуулуктун жана такыбалыктын белгиси болот. Анткени Аллах Таала айтты: Эй пайгамбар, аялдарыңа, кыздарыңа жана момундардын аялдарына айткын: кийимдерин баштарынан баштап жамынып жүрүшсүн. Мына ошондо алар күңдөрдөн айырмаланып, таанылып, зыянга учурашпайт. Төртүнчү, уяттуулукка алып барат. Уяттуулук араб тилинде жашоо деген сөздөн келип чыккан. Анткени уятсыз адамдын жашоосу түз болбойт. Ошондой эле уяттуулук ыймандан деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Бешинчи, адамдын аврат жерлерин жабат. Эгерде адам Аллах үчүн шариат көрсөткөн жолдо кийим кийсе, анда анын такыбалыгына далил болот. Аллах Таала айтты: Эй адам баласы, биз силерге уяттуу жерлериңерди жабуу үчүн жана кооздонуу үчүн кийимдерди түшүрдүк. Ал эми такыбалуулуктун кийими силер үчүн жакшыраак. Бул аяттын тафсиринде адам Аллахка такыбалык кылып уяттуу жерлерин жаап кийинет. Мына ушул такыбалыктын кийими деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да мындай деп дуа кылат эле: О Аллах, менин уяттуу жерлеримди жап жана коркунучтан аман кыл. Кийим кийүүнүн адептери. Биринчи, кийим кийип жатканда ошол кийимди өз аты менен атап Аллахка мактоолорду айтуу. Мисалы көйнөк кийип жатып: О Аллах, бул көйнөктү насип кылганың үчүн сага мактоолор болсун деп айтуу керек. Андан кийин хадисте келген дуаларды айтат. Экинчи, оң жактан баштап кийүү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Эгерде даарат алсаңар жана кийим кийсеңер, анда оң жагыңардан баштагыла. Үчүнчү,
тышкы кооздукка көңүл буруу. Жабир ибн Абдуллах радияллаху анху айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям биздин үйгө зыярат кылып келди. Ошондо ал чачы жүдөгөн кишини көрүп, мунабы чачын жөнгө салган нерсе таппады бекен деп айтты. Жана ал кийими кир кишини көрүп, мунабы кийимин жууганга суу таппады бекен деп айтты. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде мындай дейт: Эгерде кимдин жүрөгүндө кыпындай текебердик болсо, анда ал бейишке кирбейт. Ошондо бир киши: "О Аллахтын элчиси, албетте адам өз кийиминин жана бут кийиминин кооз болуусун каалайт да" деп айтат. Анда пайгамбар: "Албетте, Аллах сулуу жана ал сулуулукту жакшы көрөт. Бирок текеберлик деген ал акыйкатты басмырлоо жана адамдарды кемсинтүү" деп айтты. 4. Кийимди кызыл ашыктын чегинде кийүү. Бул туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кимде ким текеберлик менен кийимин жерге сүйрөп жүрсө, анда кыяматта Аллах аны карабайт. Бирок аялдар кийимдерин узун кылып кызыл ашыктан өткөрүп кийсе, же кийимдери жерге тийип жүрсө деле эч кандай күнөө болбойт. Тескерисинче, бул алардын уяттуу жерлерин толук жабат. 5. Денени билдирип турган жана тар кийимдерди кийбөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Тозокко түшө турган эки топ бар. Мен аларды көрө элекмин. Алар адамдарды сабоо үчүн уйдун куйругундай болгон келтектери бар кишилер жана кийинишкен, бирок жылаңач аялдар. Алар түз жүрүүдөн оошкон жана башкаларга да үйрөтүшкөн аялдар. Алардын баштары төөнүн өркөчүндөй, алар бейишке киришпейт. Бейиштин жытын да жытташпайт. 6. Эркектер аялдарга окшошпоо, аялдар да эркектерге окшошпоо. Эркектер үчүн аялдардын көйнөгүн же жоолугун же башка кийимдерин кийип аялдарга окшошуп жүрүүсү арам кылынган. Ошондой эле аялдар үчүн эркектердин шымын же көйнөгүн же башка кийимдерин кийип эркектерге окшошуп жүрүүсү арам кылынган. Бул туурасында Абдуллах ибн Аббас радияллаху анху риваят кылат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга окшошуп алган эркектерге жана эркектерге окшошуп алган аялдарга каргыш айтты. 7. Жибектен кийим кийүү жана алтындарды тагынуу эркектер үчүн арам. Анткени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Жибектен кийим кийүү жана алтын тагынуу менин үммөтүмдүн эркектерине арам кылынды, бирок менин үммөтүмдүн аялдарына адал кылынды. Бирок жибектен болгон кездемелер кийимге 4 бармактын чегинде гана кошулса, анда эркектер үчүн да боло берет. Бул тууралуу Сувайт ибн Гафла айтат: Жабия деген жерде Умар ибн Хаттаб радияллаху анху хутба кылып жатып мындай деп айтты: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жибек кийимди кийүүдөн тыйды. Бир гана 2 же 3 же 4 бармактай өлчөмдө жибек кошулган кийимдерди кийсе болот деп айтты. 8. Кийим алмаштырып жатканда хадисте келген дуаны айтуу. Эгерде адам кийимин чечип жатып же алмаштырып жатып хадисте келген дуаны айтса, анда аны менен бирге болгон жин шайтандардын баарысынын көзүнө парда тартылат. Ошондо алар чечилип жаткан адамдын уяттуу жерлерин көрө алышпайт.